Кыргызстанда быйыл орозо айы 23 марттан башталат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы кабарлады. Маалыматка ылайык, 22 мартта өлкө аймагындагы бардык мечиттерде таравих намазы окулат. 23 орозо ол бекитилет да. Анан пайгамбардын хадиси бар. Айды көрүп, жапыла айды көрүп ачкыла деп. Ошого бинаан ана муфтияттын бүгүнкү чыгарган фатвасынын негизинде 23 орозо болуп элан кылынды да. Алла Таала айтат, орозо as-самули ана уджимих дейт да. Орозо мен үчүн анын сообун мен өзүм берем дейт да. Мисалы үчүн намаз, башка амалдар көрүнүп турат да, орозону эч ким билбейт да. Аны аштоогун билбейт. Алла үчүн болгондугу үчүн Алла Тааланын сообун өзүм берем деп убада кылып да. Ислам шариятында Рамазан айынын башталуусу жана аяктоосу айдын көрүнүүсүнө карап аныкталат. Жогоруда айтылган күн айдын чыгуусуна карап бир күнгө айырмаланышы мүмкүн. Мындан улам күндөрдөн адашып калбоо үчүн казыят Рамазан айынын календарын сатып алууда жарандарды этият болууга чакырат. Андан кийин жана базарларда ар кандай бир календарлар сатып калышы мүмкүн. Ошону текшериш керек. Ошо муфтияттын буйругунун негизинде же жөнөкөйбү. Анан бизнесте эле жанагыдай бир башка календарды алып адашып калбасын да жарандарыбыз. Ошон үчүн мен айтып кетерим, ошо муфтияттын буйругу менен бүгүн иш тутсак баардыгы жакшы болот. Орозо кармоонун ден соолукка пайдалуулугу дагы айтылып келет. Бир нече саатка созулган ачкалык организмдеги уулуу заттарды чыгарарын дарыгерлер айтышат. Деген менен оозду ачып жабууда тамак аштын нормасын ашырбай тамактануу сунушталат. Эртеден кечке ачка жүрүп, бул деген организмдин ички органдардын ичеги көңдөйлөрүнө баягы сакталып турган шлактардын тазалануусуна алып келет. Кан тамырлардын ичи, ичегилердин ичи бошошуп, жеңилдеп, адамга бир мындай жеңилденүү алып келет. Организм адам канчалык жеңил жүрсө, ден соолугуна өтө пайдалуу. Бир жылда 30 күн орозо кармоо ислам дининдеги негизги 5 парыздын бири. Шариятка жараша кыз балдар 9 жаштан, уул балдар 12 жаштан баштап орозо кармаса болор айтылган. Орозо кармоодон боюнда бар аялдар, этеккири келип жаткан кыз келиндер, бала эмизген энелер, оорукчан адамдар бошотулат. Анан бул өзүбүз үчүн гана пайда, ден соолукка дагы пайда, диний жолго дагы мусулмандарга. Ошон үчүн орозо кармайм. Аллах ошол күнгө жеткирсин. Адам биринчи очередь өзүнүн нафсисине күрөшпөсө, бул иштин бүткөнү да. Ошон үчүн нафсини тие билсек, адам өзүнөн тарбиялаган болот. Орозо кармоо 5 парыздын биринчиси ошо орозо кармоо. Бул өзүбүз мусулман болгон үчүн жакшы ниетте арнайбыз албетте. Эми кандай десем, ошо организмге өтө жакшы пайдасы бар. Муфтият тарабынан Рамазан айындагы кадыр түн жана фитир садаканын өлчөмү бекитилген соң маалымдалат. Акылай Кырабаева, Аскар Маматисаков, Регион.